Мисалы ушул мектептин балдары баардыгы классына кирбей калган. Мисалы бул жерде карап кетсеңиздер, жалпы деген жерде 236 деп турат, окуучулардын жалпы саны 294 деп турат. Буну кантип оңдош керек? Демек, мисалы карап кетсек, 10-класстары көбү класстарына кирбей калган. Андан башка дагы балким кээ бир класстарына балдар деңгээлинип отурат, бирок класстарына кирбей калган учурлар болушу мүмкүн. Ал үчүн СУОго кирет, окуучулар бөлүмүнө кирип туруп, жалпы тизмени карайт. Мисалы, мынакей класс деген колонканы карасыздар. Мынакей 10-класстын классына бөлүнбөй калган балдары, 5-класстын бөлүнбөй калган балдары бар классына, ошондой эле 5 жана башка дагы класстар бар экен. Азыркы учурда мен 5-класстын мисалын катары көргөзө кетейин. Ал үчүн академиялыкка киресиздер, класстарды басасыз. Бул жерден 5-классты тандайлы. 5-классты тандаганда сиздер ошол 5-класстын керектүүсүн редакциялоо кнопкасы менен оңдойсуз. Мынакей үстүндө 46 киргизилбеген окуучулар деп тизмеси турат. Керектүү, мисалы ушулардын арасында А класс, анан Б класс деген бөлүнгөндөрү бар. Мисалы 2 баланы келиңиз А класска көргүзсөк, анда экөөсүн бөлөбүз, галочка менен белгилейбиз, кошуу кнопкасын басабыз, анан сактоону басып коебуз. Ошондо ал балдар биздин классыбызга кирип калат.